Амансыз бүгір арман. Өткен парламенттік шайлоодо кардиналдуу реформаларды кылабыз деген партия эсиңиздердеби? Алар өлкөнү өзгөртөбүз деп алдыга жол деген программа менен чыгышкан эле. Эми эсиңизге түштүбү? Албетте бул жолу Республика Ата Журт партиясы тууралуу кеп кылабыз. Бул партиянын убадасына ишенип, программасына көз чаптыра турган болсоңуз, Кыргызстан такыр эле өзгөрүп кетмек. Маселен, конституцияны өзгөртүп, президенттик же парламенттик мамлекет кылабыз дешкен. Прокуратура жоюлмак жана мамлекеттик мекемелердин саны 2 эсе кыскартылмак. Өлкөнүн бардык аймактарында камералар коюлуп, коррупция 10%га азаймак. Учурда шаар мэрлерин шаардык кеңеш депутаттары шайлап жатса, ал эми партиянын программасында мэрлерди түз шайлоо кылабыз дешкен. Башка партиялардан айырмаланып, депутаттарга мамлекеттик камсыздоону алып салып, мындайча айтканда, депутаттарга берилген кызматтык унаа, батир, өлкө ичиндеги акысыз учуулар жана кеңешчи жардамчы өңдүү жеңилдиктер алынып, 469 миллион сомдой каражат эконом кылабыз дегенин да көпчүлүк уккан. Не дейсиң? Анткени менен мындай жагымдуу программада ишке ашкан эмес. Депутаттар айрым жеңилдиктерден баш тартканы менен жалпы парламент мындай камкордуктардан баш тарта алган жок. Демек, бул убададагы толук аткарылбай калды. Республика Ата Журт партиясы парламентке өтөрү менен бир топ ызычуу менен коштолуп, жетиштүү добуш алып, бирок депутат болбой калдым дегендер көп болгон. Жада калса, тең төрага эсептелген Камчыбек Ташиевдин да депутат болуу арзуусу ишке ашпай калган жайы бар. Демек, бул партия элге берген убадасы эле эмес, партиялашына берген убадаларын да толук аткара албай калды десек да туура болчудай. Соттук реформа багытында да бир топ жагымдуу программалар бар эле. Маселен, көз карандысыз сот системасын түзөбүз дешкен. Эгер кайсы бир чиновник соттун чечимин аткарбаса, милдеттүү түрдө иштен алынмак. Ишин туура аткарбаган соттор кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп, натыйжасы соттор иштен алынып, андан кийин мамлекеттик кызматка жолотпойбуз дешкен эле. Ага улай сот пенсиясынан да ажыратылат деп айткан жайы бар. Шайлоодон 2-чи орун менен өткөн партия бул убадаларын аткара алган жок. Мигранттар үчүн кош жарандуулукту киргизүү боюнча алгач ушул партия демилге көтөргөн. Ага улай Орусияда кыргыз мигранттарын коргоо боюнча 10 борбор ачууну убадалаган. Дагы бир көңүл бара турган убада 3 ай ичинде кумтөр маселесин чечебиз. Алтын кендеги Кыргызстандын үлүшү 51% болуш керек. Болбосо улутташтырылышы зарыл экенин айтышкан. Өткөн шайлоодо СДПКдан кийинки эле 2-чи орунда келген Республика Ата Журт бул эки убадасын тең аткара алган жок. Партия программасына ишенсек, Нарын облусу эң бай облус болуп, Ош жергеси дүйнөлүк маданият борбору болмок. Партия программасындагы бул таң калыштуу убадасы аткарылышы башында эле күмөн жараткан. Эми дагы бир адамды жакшы кыялдарга жетелеген убадасына кулак төшөңүз. Республика Ата Журтчулар 100 мамлекет менен визалык режимди жоебуз деген эсиңиздеби? Эгер бул программа ишке кирип калса, албетте жакшы болмок, бирок жакшы кыял эле болуп кала берди. Башка партияларда жок дагы бир маселе өлүм жазасы болчу. Республика Ата Журт партиясы өлүм жазасын педофилдерге каршы колдонобуз деп айтып чыгышкан. Депутаттык мезгилинде бул идеяны ишке ашырууга жогорку кеңештеги Республика Ата Журтчулар бир да депутаты аракет кылган жок. Партиянын аткарылбай калган убадалары тууралуу айта берсек, эфирдик убакыт аздык кылат. Эми жогорку кеңештеги депутаттарынын ишмердигине токтололу. 2015 жылы жарышта 2-чи болгон Республика Ата Журтчулар 2016 жылы 69 ирет демилге көтөрүшсө, 2017 жылы 66, 2018 жылы 41, 2019-да 72 жана 2020 жылда 44 ирет гана демилге көтөрүүгө үлгүрүшкөн. Ишке келбей коюу жагынан да статистикалык маалыматтар бар. Бул партиянын депутаттары 2016 жылы 33 ирет ишке келбей коюшкан. Ал эми 2017 жылы 185 ирет ишке чыгышпаса, 2018 жылы 133, 2019 жылы 71 жолу ишке келбей калышкан. Ал эми фракциядагы эң жакшы иштеп демилге сунуштарды көп көтөргөн депутат катары Мирлан Жээнчуроев экени белгиленет. Бул киши депутаттык мезгилинде 80 ирет демилге көтөргөн. Ал эми жаңы гана депутат болгон Айгерим Бешимбаева бир да демилге көтөрүүгө үлгүргөн эмес. Ишке келбей коюу жагынан Максат Сабиров алдына ат салдырбайт. Бул депутат 49 ирет ишке барган эмес. Ал эми Нурбек Тотонов бир да жолу иште калтырбаптыр.
Биз мына ушул менен Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясына аткарылбай калган убадаларын сиздерге тизмектеп бердик. Биз бул маалыматтарды партиянын расмий сайты жок болгондугуна байланыштуу Политмер KG сайтынан алгандыгыбызды эскерте кетейин. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки программада дагы бир партиянын убадалары тууралуу сөз кылабыз. Ага чейин аман туруңуздар.